жокпу жеңилүү? Жок, бизде дайындыктар аябай жакшы болчу. Эми күчтүү команда экен, буйрук ошолорго болду да. Алла тааланын буйругу да эми спорт бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Биз жеңилдик. Эми биз жаңы чыккан командабыз. Биздин аттарыбыз да жаңы болуп, эки атыбыз травма алып калды. Травма алса да мен атым чыкты, анан бир аты сарайдан чыкпай калды. Ошого карап аттар токтоп калды. Анан кече бир күн алдын келечек менен катуу оюн болгон. Жекме-жек атыбыз дагы аябай кыйналып калган экен, жекме-жегибиз дагы иш бербей койду. Ошол себептен. Жалгыз ушул жекеден жеңилдик деген ойдосузбу же общий планда жеңилдиңерби? Эми биз аябай эле жакшы дайынданып, кечинде сүйлөшүүлөрдү кылганбыз. Эми биз ат менен ойнойбуз да. Ошого байланыштуу аттарыбыз жүрбөй калды. Биринчи таймда эле жүрбөй калды бу жерде. Биздин защитник аттар жүрбөй калды. Анан жер эңиштерибиз эңе албай калды көбүбүз. Мурас командасынан кимди бөлүп карайсыз? Эми Мурас командасынын баары эле мыкты балдар экен. Бирөө өйдө, бирөө ылдый деп айта албайм, баары мыкты. Жалпы кыргыздын ушундай чыган жигиттери көп боло берсин. Ушундай оюндун жыйынтыгы ушундай болот деп күттүңүздөр беле же күтүлбөгөн бир окуя орун алдыбы? Негизи күтүп эле даярданганбыз, буюрса утабызго деген ойдо эле болчук. Оюбуз ишке ашты. Балдар жакшы настрой менен чыккан. Теле команда табыз деп чыгат, бирок табыз деп чыкканбыз биз деле. Алато эмнеден алсыз болду деп ойлойсуз? Билбейм эмнеден алсыз болду. Жакшы эле ойношту го. Силердин үстөмдүгүңөр ушул ортодогу аттар болду да, эми буюрса жогорку лигага чыгасыңар да. Буюрса Татыктуу атаандаштык көрсөтө алат деп ойлойсузбу? Золотой, Ахиллес аватарларга. көрсөтө алат буюрса. Ноорузга чейин убакыт бар, даярдалат. Мурас командасы эми буга чейинки Көлтөр, Толкун сыяктуу жааттардай болуп жок болуп кетет деген да сөздөр болуп атат. Жогуңуз. Эми жок болбойт го буюрса. Таканса, Таканса. Ийгилик байке, рахмат жок.